Сүрөттөгү жигиттер азыр улгайган немис миллиардерлери. Алар түптөгөн SAP Европадагы эң ири IT компания. Капитализациясы же биржадагы баасы 110 миллиард евро. Салыштырганда Mercedes-Benz-тикинен дээрлик экесе кымбат. Ал эми акыркы үлгүдөгү Mercedes-ти зуулдатып бараткан кыргызстандык Айзада Акбекова 8 жыл мурда SAP-ге практикант катары келген. Азыр алдыңкы инженер-программисти. Биз анын жумушуна баратабыз. Бирок бүгүн иш эмес, чоң маареке, той. 50 жылдык майрамына баратабыз. 20 миң киши өкүлөсү менен келет, бир 40 миң киши болот го дейм. Ошол күтүлөт да. Айым бул өкүлөлөргө менен келип, көңүл ачып кетчү. Же достор менен келип, көңүл ачып кетчү. Бир жайкы майрам болчу. Быйыл 50 жылдыгына туш болуп калды. Сиздер да ошого туш болуп калдыңыздар. Азыр көрүп келесиз. Жылдык сойдубу? Ушу 20 миң кишиге канча жетерин билбейм, бирок сойду деп уктум. Анча кыргыздар келиптир, фериен жоккочу. Жайкы каникул учурунда деги эле сойду болуш керек деги эле ойдом. Албетте, жылкы тууралуу кеп тамаша. айтичи же программист десе ойлуу, кем сөз бир адамды элестетпеңиз. Айзада сөзгө чечен, жүргөн турганы шар, бир тууганга жана элине күйүмдүү. Тайнеси Турдук Кыдырбаева көзү тирүүсүндө Кыргызстандан Германияга боз үй алдырышып, Гамбургдагы музейге белек кылышканы өзүнчө тарых. Фирмада дүйнө жүзү боюнча учурда саны бир 110 миңден ашык деп угабыз. Анан ошончо улут иштеген жерде 180 ашык улут иштеген жерде өзүбүздүн акылдуу, билимдүү кыргыз жаштарыбызды сөзсүз түрдө көргүбүз келет. Айзада сөзүнүн өтөөсүнө чыгып, компанияга бир туугандарын, башка кыргызстандыктарды дагы тарта баштаган. Акбековдор жалпы 6 бир тууган. Айзада алардын улуусу. Апасынын көз өткөндө 18 гана жашта эле. Ал эми күчүүсү Гүлбарчын 2де болчу. Биринен бири кичине ини сиңдилерин кароонун түйшүгү атасына удаа эле Айзадага да жүктөлгөн. Андан бир топ жыл өтүп, 2004-жылы Германияга сапар тартат. Аупер программасы менен эли катары эле бала багуучу катары келип, тил үйрөнөт. Жылда иштеп, окууга акча топтогон. Андан соң Германиянын Карлсруэ университети менен Ирландиянын Waterford технологиялык институтунун информатика жана экономика факультеттерин бүтүргөн. Мындан тышкары, бир туугандарынын чет өлкөдө билим алышынын негизги себепкери. Туугандарымды тааныштырайын. Сиңдим Айнура Heidelberg'de кардиологияда иштейт. Медициналык тармакта кызматкер болуп иштейт. Сиңдим Гүлбарчын азыр биякта айтчыны окуп жатат. Бакалаврдын акыркы семестринде. Анан иним Нурбек бул дагы айтиге көптөгөн жолдор аркылуу келип, ал жерде азыр окуусун улантып атат. IT дегенде көпчүлүк сайт жасоо деп түшүнүшөт. Бул тармакты жөнөкөй эле чечмелеп бересизби деген суроомо Айзада кимдир бирөө менен болгон диалогун эстеди. Кардиологко башым керек болчу да. Анан мага ортопедке келип алдың да. Анан келип алып эле жүрөм оңдоп берчи деп атасың. Мен температурамды ченейм, мүмкүн бирке анализимди карайм. Анан эле дальше багы ошол билген экспертке жиберем. Гүлбарчын эмне кылат дейт. Ой, ал гастроэнтеролог. Ал эгер ашказаңда бир проблема болсо барсам болот. Ал веб-сайт жазабайт десем, анан айтып атпайбы. Анан Нурбек эмне кылат. Ой, ал кулак доктур. Сен анда улан эмне кылып жүрөт дейт. Ошол сыяктуу да ар кимдин өзүбүздүн бирден мындай багытыбыз бар. Анан бага IT десе, аябагандай чоң аалам, чоң тармак. Ал бир эле веб-сайт менен бүтүп калбайт. Сан ариптештирүү жаңы эле башталды. Ал жерде 7 миллион кыргызды айтышны кылсак да жетпейт. Азиза Бакировдунчу аябай жакшы лозунгу бар да. Ар бир үйдөн бирден программист депчи. Кудайдын кулагы сүйүнсүн. Кыргызстанда ар бир үйлөдө жок дегенде бир 3төн бала бар деп коелу. Бирөөсү малчы болсо дагы, бирөөсү дыйкан болсо дагы, бирөөсү айтышник болсо жарашмакта.
Биз аябагандай сан ариптештирүүнү кылып алсак Кыргызстанда, Кыргыз өлкөсүндө болуп көрбөгөндөй бийиктиктерге жетмекпиз да. Бул жалгыз эле мындай акча эмес, андан башка да толтура мүмкүнчүлүктөр да. Аябагандай биз биринчиден заман менен тең агып барабыз, заман болуп болобуз. Анан бул эми түбү бүтпөгөн дүйнө, күнүнө канчадан мисалы жаңылыктар келип атат, сиз өзүңүз эле көрүп атасыз. Мисалы жөнөкөй телефондо канчалаган апдейттер келет. Эмне деген гана эптер бар колуңуздачы. Такси заказ кылганга, тамак заказ кылганга, бияка киргенге, айтор карта, телефон, банк төлөмдөрү деп ал эми бир эле кишинин пайдаланганы. Так эле ошол учурда элестетиңиз, мисалы Клейгер Daimler заводунда баягы Мерседести чыгарып атканда күнүнө канча миңдеген машина чыгат. Ошол жердеги бизнесте, софтверда деген эмне деген процесстер жүрөт. Жозо Люфтханзаны алыңыз, жозо бир жөн эле авиакомпанияны алып көрсөңүз, ошол жерде эмне деген пассажирлер келип түшүп атат, эмне деген каттамдар жүрүп атат. Ошонун артында эле негизи баары эле ошол баягы эффективдүү, ошону иштетип туруш үчүн баары бир сан арбиттик системалар артында турат, маалымат технологиялар артында турат. Ошондой чоң компаниялар бухгалтердик эсеп, соода жүргүзүү, кампаларын, жумушчуларын тейлөө, каржысын иреттөөсү үчүн программалык камсыздоолорду жасап жана жаңылап туруу сыяктуу иштер SAP'нин программисттеринин мойнунда. Баягы айтышып депчи, аябагандай көп шарттар түзүлгөн да. Анан мисалы атайлап барып ойносоң болот, жумуштан чыркап чыгып джогинг кылсаң болот, мына чуркапчы. Спорт залдары бар ылдыйкы этажында, ал жерде душ буттары бар. Керек болсо уктап алганга мүмкүнчүлүк бар. Баягы чарчап кетсеңчи. Анан бул жерде азыр мына футбол талаалары, же болбосо баягы теннис ойногон жерлер, баскетбол, волейбол ойногон спорт аянтчалары, йога, бийлечүү класстар, ушунун баары ушул жерде жайгашкан да. Айтор бул жердечи саморуң даяр, тамак ашың даяр, бүт баары даяр иштеп, келип эле ошол жаңы технологияны өнүктүрүп эле иштей бересиң да. Аябагандай жакшы шарттар түзүлгөн. Бүгүнкү тойго жумушчуларга өзү менен кошо бирден жакындарын алып келүүгө уруксаат этилген. Немис компаниясы конокторуна ысыктан коргонуу үчүн камыш шляпа берип, дасторконго түрдүү улуттун даамдарын сунушташты. Концерттик жана оюн зоок программалары дагы болду. Мындай майрамдардан тышкары компания мезгил менен коллективиндеги улуттарды таанытуу кечелерин өткөрүп турушат. Андайда Айза да, андан бир аз мурда SAP'ге кирген Зарина экөө намысты коргошчу. Биз баягы көп улуттардын майрамы болот да. Азыркы 5000-7000 киши келет да. Биз көрүп студенттиктер суктанып карап коебуз, анан Зарина жүрүп эле ушундай уюштурабыз да, экөөбүз бардык. Ошо cultural ошо уюштуруп аткан ошо эвент уюштуруп аткан коллегаларга барган. Ай кыргыздар, быйыл кечигип калдыңар деди да, анан канчабызсыңар фирмада десе экөөбүз бирибизди карап экөөбүз десек, Кытай комьюнитилер деген 600, эми индиялык комьюнитилер 1000 кишилер да. Алар кат кырып атышат да, боорун турмакчы. Анан ошондо билебиз, орустар бизге кошулбайсыңарбы, биз баары деле эми түбүбүз бир да, тарыхыбыз бир да деп ушундай бир айтышты. Анан аларга жок дедик, түрктөргө да жок дедик. Анан ошентип Центральная Азия боюнча алгачкы түзүлгөн азыр деле жалгыз кыргыз комьюнитиси бар да. Жыл сайын ар кандай темалар болот. Тарыхтын темасы болот, например, атактуу мыкты инсандар Кыргызстандын. Ошону биздин, например, Чыңгыз Айтматов, эң ушу историяда мыкты, эманасы айпас, ушундай нерселерди көрсөтөбүз. Айтып бересиңер. Ошентип азыр канчага жеттиңер SAP'де кыргыздар? 12-ге жетиптирбиз. 12-ге жеттик, SAP'ге ишке кириш үчүн эмне кылыш керек? SAP'ге бул, например, школьник болсо, биринчи эле ошол тарапта курстардан баштамакмын, анан университетке өтмөкмүн, Биякта, например, жок деген 1 же 2 жыл университетте окуш керек, IT'де. Жөн эле окуу эмес, бул өзүңдө кечинде аябай көп даярданышың керек. Азыр, например,
интернет ушунчалык доступный адамдарга, например, лекция, информация. Не обязательно находить на курсы, например, ошол лекцияларды өз деле өтүп, үйрөнүп, ошо кичинекей программалар жазып, анан IT бул в первую очередь программирование, бул мындай китепти жаттап алыш эмес. Бул түшүнүш, бул логика, бул задача, бул задачаны логический решение табыш керек. Кыргызстанда 11 класс менен окуп келгенден кийин дагы 2 семестрдик билим талап кылынат. Бул жерде Германияда анткени немистин балдары 12 класска чейин окуйт, баягы 1 жыл жетпейт. Анан ошону курстар эмес, именно демек академиялык 2 семестр керек. Ошо 2 семестр 1 жыл болуп эсептелинет дагы. Анан баягы немис университетине киргенге болот. Аны университеттен окуйсуз. Кыргызстанда мисалы информатика багытындагы университеттер барго, ошого өзүңүз каалаган тарабына барып 2 семестр окусаңыз, Германияга окууга өткөнгө, түп-түз өткөнгө мүмкүнчүлүк болот. Экинчи дүйнөлүк согуштан кийин Германиянын өнүгүүсүндө автомобиль өндүрүшү флагман болчу. Азыр алдыңкы сапта дал ушул SAP турат. Компаниянын түптөгөн миллиардерлерди башында бекер айткан жокпуз. Алар 70-жылдары америкалык IBM'ден кетип, атамекендик компанияны ачканда 30-дун тегерегиндеги гана карапайым жигиттер болчу. Акыл экспорту, IT менен өлкөнү өнүктүрөм дегендерге бул тарых эң бир жеткиликтүү мисал. Максатка жетиш үчүн чоң акча төлөп, чет өлкөдө окуп, иштеген мекендештерибиз көбөйүп жатат. Андайга мүмкүнчүлүгү жетпегендерди дагы окутуп, 2030-жылга чейин Кыргызстандан 50 000 программист даярдап чыгарабыз деген дагы демилге бар. Ал тууралуу программер KG сайтынан кенен кесири биле аласыз.